Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Урматтуу мусулман, бир тууганым, бүгүн дагы сиздер менен бир жаңы темада сабак баштамакчыбыз. Бул күн сайын сени чакырган чакырыктар. Аллах Тааланын ушундай кээ-бирке макулуктары бар. Аларга күн сайын сени жакшылыкка чакырып турууну милдет кылып койгон. Булардын үндөрүн инсаният менен жиндерден башка макулуктардын баары угат. Инсанияттын бул үндөрдү угууга алардын деңгээли жетпейт. Эми бирөө сурашы мүмкүн, бул чакыруу инсаният менен жинге тиешелүү болгон болсо, эмнеге башка макулуктар угат дагы булар укпайт дейт. Мунун данышмандуулугу Аллах Таала сыноо үчүн мындай ушундай кылып койгон. Ким Аллах Таала кабар берген кайыпка иман келтирет, ким иман келтирбейт. Кафир адамдан момун адамды айырмалап алуу үчүн Аллах Таала мына ушундай сыноо коюп койгон. Демек, ким буга иман келтирген болсо, Аллах Тааланын сыноосунан өтүп, бул адам момун болот, бул адам мусулман болот. Ал эми ким мен кулагым менен укманчайын, бул нерсеге иман келтирбейм дей турган болсо, анда Аллах Таала койгон сыноодон өтпөй, бул мусулман имандуу пенде боло албай калат. Дагы экинчиден, урматтуу мусулман бир тууганым, мына ушул үндөргө биздин угушубуз шарт эмес. Ага иман келтирип коюу бизге жетиштүү. Ошого иман келтирип жүрөгүбүздөгү ыйманыбыз бизди ибадатка түртүп турган болсо, бизди ибадатка кызыктырып турган болсо, бизди жамандыктан иманыбыз кайтарып турган болсо, мына ушул бизге уккандан дагы күчтүүрөөк бизге жетиштүү болот. Эми мына ошол чакырыктарга келе турган болсок, биринчи чакырык бул намазга чакырат. Анас ибн Маликтен келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инна лиллахи малакан юнади инна куллу салатин." Аллах Тааланын бир периштеси бар. Ар намаз сайын төмөндөгүчө жар салып чакырат. "Я бани Адам, куму ила нироникум, аллати ауқаттумуха ала анфусикум фатфиуха" дейт. Эй адам балдары, өзүңөр күнөө кылып жаккан отуңарды туруп намаз окуп өчүргүлө дейт. Өзүңөр үчүн жагып койгон отту туруп намаз менен өчүргүлө деп, ар 5 убак намаз сайын мана ушундай периште жар салып чакырып турат дейт. Бул намаздын улуктугу, урматтуу мусулман бир тууганым. Намаздын өтө негиздүү ибадат экенинен кабар берет. Жада калса Аллах Таала 5 убак намазга бул дүйнөдө эле азан айтып ага чакырууну милдет кылып койгон. Ар бир инсан бул периштени көрбөй турган болсо дагы, бирок адам баласы айтып аткан азанды угат. Мана ошол азанга жооп бериштик милдет болот. Ар намаз келген сайын бизди хайя аля сала, хайя аля фалах. Эй, намазга келгиле. Жеңишке келгиле. Дозоктон кутулууга келгиле. Өзүңөрдүн напсыңа дозоктон сактагыла. Бейишке жетип жеңишке ээ болгула деп ар намаз сайын бизге азанчы чакырык салып турат. Намаздын улуктугу мына ушундай, урматтуу мусулман бир тууганым. Бирок урматтуу мусулман бир тууганым, биздин көпчүлүгүбүз мына ушул азанды угабыз күнүнө 5 ирет. Бирок буга жооп бере албайбыз. Намазга барбайбыз. Ал намазга жеңил карайбыз. Дүйнө жумуштар менен алаксып кетебиз. Биз мындан сак болуп намазга чакырган кезде намазга биз шашышыбыз керек. Анткени намаз бизди күнөөлөрүбүздү тазалайт. Жана хадисте келгендей, биз ар бир эмесе күнөө жасап дозоктон өзүнүн отубузду жагабыз. Намазга барып турган болсок, ошол отубузду өчүрөбүз. Жана ошол эле да, урматтуу мусулман бир тууганым, дагы өтө коркунучтуу нерсе, эртең кыямат күнүнө дагы мана ушундай чакыруу болот. Аллах Таала кыямат күнүндө махшар майданында пенделерине эсеп кысап кылуу үчүн келет. Мына ошондо Аллах Таала келген кезде төмөндө чакырылат. Аллах Таала Кур'ан Каримде айтат: "Яума юдаун ила сужуди фала ястатиун" дейт. Кыямат күнүндө бардык махшар майданына жаралган пенделер Аллах Таалага сажда кылууга чакырылышат дейт. Бирок ошол кезде бул дүйнөдө сажда кылбастан, бул дүйнөдө ибадатка келбестен, иманга келбестен, азанчынын чакыруусуна жооп бербестен жүргөндөр хошиятан абусарухум ва тархакухум зилла. Алардын көздөрү төмөн карап,
Аларды bir кордук, коркунуч басат. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. Алар бул дүйнөдө сак саламат болгон абалда, саждага кылууга күчү жетип турган кезде, мечитке барып турууга күчү жетип турган кезде, бирок алар саждага келишпейт эле. Аллах Тааланын ибадатына келишпейт эле дейт. Мына бүгүн кыямат күнүндө ушундай коркунучтуу күндө аларды саждага чакырган кезде, алар сажда кыла алышпай калат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи хадисинде келет, кыямат күнүндө мына ушундай оор, катуу күн болот дейт. Ошондо Аллах Таалага сажда кылууга чакырылат дейт. Адамдардын баары, момун эркек, момун аялдын баары сажда кылат. Бирок бул дүйнөдө эл керсинүү үчүн, элден коркуу үчүн, элден бир нерсе үмүт кылып, сажда кылып, намаз окуп жүргөндөр, булар сажда кыла алышпай, алардын омурткалары бирөө гана болуп калат, ийилбей калат дейт. Ошем сажда кыла алышпай калат дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул дүйнөдө намаз окуп, бирок эл көрсүнүү үчүн кылып койгондуктан ошем сажда кыла албай кыйналып аткан болсо, ал эми 5 убакыт намазга чакырылып, намазга келбеген адамдын абалы кандай болот? Пайгамбар хадисинде айткандай, алар артына карай ийилип кетет деген. Мына ушундай оор күндө, урматтуу мусулман бир тууганым, бизди куткара турган, бизге нажат бере турган бул намаз болот экен. Бул дүйнөдө ким саждага келбей турган болсо, эртең кыямат күнү дагы саждага жыгыла албайт экен. Ошондуктан биз күн сайын бизди чакырып аткан периштени эскерели биринчиден. Жана азанчынын сөзүн эскерели. Жана кыяматтагы абалды эскерели. Бул намазга биз жеңил карабайлы, урматтуу мусулман бир тууганым. Намазга жеңил караштык көйгөйүнөн биз кутулайлы. Аны унуталы, намазга жолколук кылгандан биз арылайлы. Ошондуктан ар бир азан айтылган сайын өзүбүзгө адат кылып алайлы, кандай жумуш боло турган болсо баарын токтотуп, мен азанга жооп берем деп, мечитке барып намазымды окуп келем деп, биз өзүбүзгө адат кылып киргизип алайлы. Кандай окуу болобу, кандай бир иш болобу, ошонун баарын токтотуп азанга жооп берип келүүгө биз аракет кылышыбыз керек. Анткени Пайгамбарымыздын ордуна бир көзү азиз киши келип Пайгамбарыбызга айтат: "Я Расулаллах, мени мечитке жетелеп алып барууга эч ким жок" дейт. "Мага уруксат берчи, үйдө мен намаз окуйн" дейт. Ошондо Пайгамбар уруксат берет. Бирок жанагы киши кайрылып кетип аткан кезде Пайгамбар кайра ага кайрылып: "Эй паланча, сен азанды угасыңбы" дейт. Ошондо жанагы киши, көзү азиз киши, "Угам" дегенде, "Фажип" дейт. "Азанды уккан болсоң анда жооп берип кел мечитке" деп. Пайгамбар ошо көзү азиз кишиге дагы мечитке келбей үйдө намаз окуусуна уруксат берген эмес. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, бул мечитке өзүгө адат кылып алуу үчүн, бул намазга жеңил кароо көйгөйүнөн кутулуу үчүн биз ар бир намаздын убактын билип алышыбыз керек. Так билип алышыбыз керек. Жана ошол убакытты көзөмөлдөп турушубуз керек. Ошол убакыт кирдиби, намазды кечиктиргенден этият болушубуз керек. Убагы кириш менен аны кечиктирбестен өз убагында окуп алышыбыз керек. Ал эми намазды кечиктирип коюштук, бул намазга жалкоолук кылууга алып барат. Намазга жеңил саноого алып барат. Ошентип 1-2 күн кечиктирес, ошентип барып намазды таштап коюуга алып барат. Ошондуктан биз ар бир азандын жана ар бир намаздын убагын так билип алып, азан айтылганда же ошонун убакыты кирип калган кезде дагы биз намазга шашылышыбыз керек. Дагы урматтуу мусулман бир тууганым, биз бул намазга бөлгөн убакытты көп көрбөшүбүз керек. Аз намазга чыгып кете турган болсом, мен жумушум бүтпөй калат. Бул шайтандын бизге салган бир азгыруусу. Биз ага алдырбаш керек. 24 саат болгон болсо ошонун ичинен 5 убакыт намазга 10 мүнөттөн убакыт берип кое турган болсок, биздин 1 саатка жетпеген убактыбыз алат. Ошону намаз окуптур кийин дагы жумушка кире турган болсоңуз, сиздин жумушуңузда береке болот. Жумушуңуз тартиптүү болот. Жумушуңуз алдыга жылат. Жумушуңуз өсөт. Аллах Таалага сиз убакыт ажыратсаңыз, Аллах Таала сизге дагы андан эселеп сизге берип кое берет. Андан кийин да урматтуу мусулман бир тууганым, биз кыямат күнүндө эң биринчи эсеп кылса бере турган нерсе бул намаз экенин билейли. Ошондуктан намаз каза болуп калган болсо да казасын дагы ага маани берип өтөп жүрүшүбүз керек. Андан кийин дагы намазга бизге жардам берүүчү досторго жакындаш керек. Чөйрөнү оңдош керек, түздөш керек. Намазга жеңил карап, намаздан алаксып кое турган чөйрөдөн алыс болуш керек, ташташ керек. Колдон келсе, ошо жаныңыздагы досторуңузду, намазга жеңилдик карап аткан адамдарды намаз убакыты болгон кезде ага намазга чакырыш керек аларды. Жүрүлө намаз окулайлы, дарат алгыла деп намазды үйрөтүш керек. Ал эми аларга кошулуп, өзүңүз тартылып кете турган болсоңуз, бул намазды таштап коюуга, намазды жеңил саноого
алып барат. Андайында урматтуу мусулман бир тууганым, эгер парыз намаздарга бекем болгон болсоңуз, дагы кошумча сүннөт намаздарга да бекем болгонго аракет кылыңыз. Ар бир намаздан кийин сүннат муаккадалар бар. Ошолор дагы өтөп жүрүүгө. Андан сырткарда башка сүннөт намаздар бар. Духа намазы бар. Мешитке киргенде тахиятул масжид намазы бар. Тахажжуд намазы бар. Жана дагы башка ушундай намаздар бар, нафил намаздар. Ошолорго дагы бекем боло турган болсок, иншалла биз намаздарыбызга бекем болууга бизге жардам берет. Андан кийин дагы ар намаз сайын Аллах Тааладан жардам сураңыз. Аллах Тааладан дуа кылып өзүнө жүздөнүңүз, чын ихластан. Жүрөгүңүздү ачып коюп болгонуңузду болгондой дуа кылың Аллах Таалага. Я Роб, мен намазым бекемдик бер. Менин күчүм жетпей баратат. Мен иманым алсыздап кетип атат. Я Роб, мага бир жакшы досторду жолуктур. Мен намазга чакырып аткан досторду жолуктур. Мен намаздан алыстап аткан досторду менен алыс кыл. Мен намаздан алыстап отурган жумушта мени алыс кыл. Мен иманымды күчөт деп Аллах Таалага көп дуа кылып кайрылыш керек. Андайын дагы бул намазга бекем болуунун жолдорунан, урматтуу мусулман бир тууганым, күнөө иштерден алыс болуштук. Кандай күнөө иш болсун, ошодон алыс болуштук. Жада калса макрух амал болгон болсо да андан алысташтык. Анткени күнөөлөр жүрөктү карартып отуруп, иманды алсыратат. Иман алсыраган кезде инсанга ибадаттар оорулоша баштайт. Күнөө иштер ага жакшы көрүнө баштайт. Эгер бир ибадатты аткарбай калган болсо, ага өкүнбөй баштайт. Ага жеңил эле болуп калат. Бир намазды каза кылып коюштук, аны үчүн өтө жеңил болуп калат. Чөнтөгүнөн бир тыйын түшүп калгандай эле көрүнүп калат. Ал эми күнөөдөн алыстап жүрөгүндө иман күч боло турган болсо, жүрөгүндө иман нуру көп боло турган болсо, анда бир намаз каза болуп калган болсо, үй бүлөсүн ажырагандай, миллион сомун жоготкондой өкүнөт, жүрөгүнөн кайгырат. Парыз намаз быжакта турсун, сүннөттү окуй албай турган болсо жүрөгүнөн кызалат болот. Неге сүннөттү окуй албай калдым деп ушундай чөнтөгүнөн бир көбүрөөк суммадагы акча жоготуп алганда кызалат болот. Бул имандын алсыздыгынан. Ал эми иман күчтүү боло турган болсо, мына ушундай намаздарга бекем болот. Ал эми иманды алсыратып турган нерсе бул күнөө иштер. Андайында урматтуу мусулман бир тууганым, ар кандай инсаны алыс кое турган соц тармактардан алыс болуштук. Же телевизор, кино, кинодон алыс болуштук. Намаз убакыты болду, кинону, телефон бар нерсени токтотуп, намазды окуп алыштык. Азыр мына бүтөйүн деп калды деп отуруп бериштик. Бул намаздын убактын чыгып кетирүүгө, намазга жеңил кароого алып барат. Шайтандын жолу эсептенет. Андайында урматтуу мусулман бир тууганым, бул сиз ар бир мечитке барып атканда эстеңиз, эртең кыямат күнүндө сизди махшар майданына күн найза бойлуу алып келген күндө намаз сизди ошо ысык күндөн куткарып кетет. Намазга ысык күндө барып аткан болсоңуз, кыйналып барып аткан болсоңуз, кыяматтын ысык күнүн эстеңиз, сизге намаз салкын болуп берет. Эгер намазга кыштын күнүндө суукта барып аткан болсоңуз, чилдеде, анда кыямат күнүнүн катуу бир суугун эстеңиз. Кыямат күнү дозокто бир эле от эмес, ал жакта суук менен дагы, муздактык менен дагы тоңдуруп дагы инсандар азапталынат. Ал эми ошол суук күндө, сиз суук күндө кыйналып дарат алып аткан болсоңуз, кыяматтын ошол күнү эстей турган болсоңуз, сизге ибадат кылууга жеңилдик болот. Андайында урматтуу мусулман бир тууганым, дагы билиңиз, сиз намазды сактай турган болсоңуз, Аллах Таала сизди сактайт. Аллах Таала менин иманым бекем кылсын, үй бүлөм бекем кылсын, акыретим бекем кылсын, жумушума береке берсин дей турган болсо, анда ибадатты сактаңыз. Аллах Таала сизди сактайт. Ихфазиллака яхфаска. Аллахтын өкүмдөрүн сактаңыз, Аллах сиздин дүйнөңүздү абат кылып берет. Акыретиңизди сизге абат кылып берет. Сизге чын ден соолук берет. Ар кандай бале кырсыноолордон алыс кылат. Андайында урматтуу мусулман бир тууганым, акыркы нерсе, кыямат күнүндө мечитке көп каттаган адамдар Аллах Тааланын аршынын көлөкөсүндө болот. Биз жогоруда айткандай, кыяматтын өтө оор күн болот, өтө ысык күн болот. Катуу ысыган адамдар өздөрүнүн терине жараша көмүлөт. Мына ошол күндө мечитке көп каттагандар, 5 ок намазга келип турган адамдар намазга жеңил санабастан, булар Аллах Тааланын аршында көлөкөсүндө эс алып отурушат. Адамдар кыйналып аткан күндө. Аллах Таала баарыбызды намазга бекем кылчурадан кылсын. Ар бир күндө чакырган периштенин чакырыгын биздин жүрөгүбүзгө, иманыбызга салсын. Ар бир азан уккан сайын мечитке келип намаз окууну бизге насип кылсын. Ал эми аялдар боло турган болсо, намаздын убактын кечиктирбестен, убакты кириш менен окуп алууну Аллах Таала өзү бизге жеңилдик берген болсун. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.